курултай дегенде биз жалаң саясий партиялардын саясий чараларын түшүнүп калыптырбыз. Бирок тарыхта биринчи жолу бүгүн нотариустардын дагы съезди болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Съезд деген эмне? Баш бириктирүү, ой бириктирүү, талкуулоо, талкуудан тактык жаратуу, талаштуу маселелерден бир чечим табуу, бөлүнгөн, жарылган нерселерди бириктирип, жакшы команда болуп кетиш. Ошон үчүн кыргыз биригет, кыргыз пикирлешет, кеңешкескен бармак урубайт деп, урматтуу юстиция министринин орун-басары абдан жакшы иш-чара. Куттуктайм. Универсалдуу солдат деген бир фильм көргөмүн. Жан-Клод Ван Дамм карат болчу. Азыр Кыргызстанда бир эле универсалдуу кесип бар, анын аты депутат. Кайсыл тармак боюнча мыйзам келбесин, бардыгы боюнча адис болуп чыгабыз. Спорт тармагы, нотариус тармагы, экономика тармагы, социалдык тармак, саламаттык сактоо тармагы. Бирок мен чындап эле нотариустардан алыс адам эмесмин. Юридикалык факультетти бүтүргөмүн. Карьерам башталышында юридикалык факультетте конституциялык укук, компаративистика, юридикалык риторикадан сабак бергенмин. Андан кийинки ишим юстиция министрлигинин Ош облустук башкармалыгында кодификация, систематизация боюнча жетектөөчү адис болуп баштагам. Ошо мезгилде жеке тармактагы нотариустар жок эсе болчу. Эң кезек күткөн, эң кадырлуу адамдар ошо мамлекеттик нотариустар эле. Адыл ага деген ага бар болчу, көп маселелерди ошо киши түзүп берет эле. Эми юридикалык факультетти бүтүрүп, маданият министри болгон бир эле мен болсом керек. Бирок бул тармак өтө маанилүү тармак. Эмне үчүн? Эмне себептен дегенде, технология өнүгүп атат. Технология менен кошо мошенниктердин, шылуундардын да кылыктары, амалдары өнүгүп атат. Азыр көрүп атасыздар, качан болсо проблема. Бир жерди 3 адамга сатып ийген, бир үйдү 2 адамга сатып ийген, 7 адамга ижарага берип койгон, чабыштырып, соттоштуруп коюп, ар жакта кайдан көрдүм карышек, эмне болсоң ошо бол, ак суунун башын жошо бол деп коюп отурат. Ушундай өлкөдө нотариустардын кереги аябай катуу тиет экен. Мен сиздерден суранат элем, эң башкы сыфат чынчылдык болсун. Азыр айтып атпайбы, министрдин кайрылышын уктум, ал киши айтып атат, мурда ооз эки сүйлөшөт элек, жазуу түрүндө алат элек, азыр эми биз технология өнүгүп, электрондук режимде интернет аркылуу алып атабыз сынактарды деп. Жакшы. Мен кээде ойлоп калам, ушу сиздерди экзаменден кабыл алган мезгилде, лицензияга тапшырган мезгилиңиздерде, балким детектор лыжы да керек болобу деп. Эгерде нотариус алдамчы болсо, нотариус канатчы болсо, бул канча адамдардын көз жашы, канча адамдардын чыгашасы, канча адамдардын кайгысы, трагедиясы. Болгону мен сурап көрдүм, Кыргызстандын тарыхында 900гө жетпеген адамга лицензия алыптыр. Ошон үчүн мен сиздерге дагы бир айтат элем, башка тил менен. Элитное подразделение отурат экен бул жерде. Болом дегендер толтура. Бирок ашып барса бул жерде азыр бир 200-300 адам отурат. Чында биштеп аткан ашып барса 400гө жетпейт. Ошончо илим, ошончо билим, ошончо аракет бул сиздердин менетиңиздер, багытыңыздар, максатыңыздар жараткан колдосун. Ушул энергияны, илимди, билимди жакшылыкка, чынчылдыкка, аманатчылыкка колдонуңуздар. Азыр тура баягындай кагаздарды азайтып электрондук режимде деп атасыздар. Электрондук нотариус абдан жакшы нерсе, бирок кээ бир учурларда жарандардан арыздануу келип калып атат. Ошол электрондук тутум иштебей калса 2-3 саат жөн отуруп калышат экен. Күткөн адамда отуруп калат экен. Тарыз дей албай буларда кол булуп чалып калат экен. Эми түшүнөм, биз деле биринчи Запорожскте отурганбыз. Азыр меники Honda CR-V. Бир учурда Nokia'ны талашып жүрөт элек, мактанып. Бирөө жарым көрүп койсо экен деп. Азыр аны эч ким карабайт. Эми акырын болот, бирок тездетиңиздер, анткени азыр бул заманда эң кымбат нерсе убакыт. Акчаны жоготсоң эртеге тапсаң болот, убакыт бир келди, бир кетти. Бүгүн 2023-жыл 21 июль кыямат таймга чейин бул күн кайра келди. Анткени нотариус эгерде мыйзамга туура келсе, коомдун кызыкчылыгына төп келсе, андан кийин гана бекитип берет. Болбосо баш тартып койсо эч ким аны мажбурлай албайт. Бул жагынан функциябыз окшош эле. Экинчи, мен сиздерден суранат элем аманатчылдыкты. Эгерде бир адам көз өтүп кетсе, сөөгүн жуусаң, ошол сөөктө кемчилдик болсо эч кимге айтпаш керек. Аманатчылдык деген ушундай. Сиздердин колуңуздар менен канча адамдардын жеке маалыматтары өтөт. Ошолор эч кимге айтылбаш керек. Сыр сакташ тилдин алдына чок салгандай нерсе. Мойнуңуздардагы өтүл ошончолук. Ушуну да айткым келип атат. Дагы бир маселе этика маселеси.
Мен билбейм, мен канча жолу нотариустарга бардым, депутат боло электе деле, жумуш жок жүргөн мезгилде деле негизинен күлүп, жайнап, тамашалап, жаркылдап, тосуп алган сыпаттарыңыздар бар. Кудай ошону кут кылсын. Сиздердин коюп берген колуңуздар, басып берген мөрүңүздөр эсте калбайт, бирок жаркылдаган мамилеңиздер эсте калат. Азыр кыргыз кыйналып турган учур, каш кабагын түйүп турган учур, жок дегенде жылмайып тосуп, жылмайып узатыңыздар. Жок деп кыйкырса деле болот, жок деп жылмайып узатса деле болот. Анан дагы бир нерсени суранат элем, өкмөттөн мамлекеттик пошлинаны көтөрбөй элеңиздерчи. Эми түшүнөм, байрактарды сатып алыш керек, түшүнөм, айлыктарды көтөрүп атасыздар, киреше жагы бир аз проблема болуп атат. Ошон үчүн бардыгын эле көтөрүп баратабыз. Бирок башканы көтөрсөк дагы, эгерде бул маселеде пошлинаны көтөрсөк, жөнөкөй жарандарыбыз кыйналып калат. Чындап кыйналып калат. Мен азыр эмне үчүн бул жыйынга келдим, элди аралап кетишим керек эле, бутумду аралатып атам. Күнүгө 3,5 миң сомдон процедурага төлөп атам. Байкуш канча адамдар бар, ошол жерде тапса деле акчасы жок, көзүн жалдыратып кайтып кетет экен. 10 күндө 35 миң сом жөлдө кетип калып атат. Бул дагы арзаныраак. Ошон үчүн эл журту да ойлой жүрөлү, бул жагына чоң маани берсеңиздер. Дагы бир нерсе бар. Залогду тариздейм деп, Ошто жашаган адам Баткенге барып атат, Чүйдө жашаган адам Таласка барып атат. Залогду бардык жерден тариздегенге мүмкүнчүлүк түзбөңүздөрчү сураныч. Азыр эми бизнес заманы, ишкердик заманы, өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Ушундай бир тартип бар, көрүнгөн жерде залог тариздей албайбыз, туурабы? Ушул маселени урматтуу министрдин орун басары өзгөчө көңүлгө алып туруп чечип бериңиздер. Депутат катары значогум бул, мандатым колумда, көтөрө турган колум бул. Анан дагы бир декен айтайын. Ал дагы өтө маанилүү маселе. Мына 2 миллион нотариалдык иш аракеттер болуп атат дейсиздер. Бул эми сан, жалаң эле сан менен өнүгө албайбыз, сапат дагы кошо кетсин. Илим, билимди өнүктүрө бериңиздер. Келечегиңиздер кең болсун, ыкбалыңыздар алатууга тең болсун. Бул заман достуктун заманы, бул заман күрөштүн заманы. Кара менен ак, жакшы менен жаман, кыйшык менен түз, батыл дайыма күрөштө болот экен. Азыр мошенниктердин заманы. Бизге келгендердин дагы көпчүлүгү алданып калдык, уттуруп койдук, тонотуп койдук. Ошолордун ортосундагы аскар зоо сиздерсиздер. Мен дайыма сиздерге бекем ден соолук tileyim, ийгилик tileyim, профессионалдык өнүгүүнү tileyim, күнүгөсүңүздөр, күнүгө алдыга кетиңиздер. Сиздердин деңгээл бул биздин юстиция тармагынын деңгээли бар болуңуздар. Чоң рахмат.